Чолпон Ата шаарында июль айынан бери Заманбап пляж иштеп жатат. Жергиликтүү каржылоонун эсебинен курулган бул көл жээги чет өлкөнүн мыкты пляждарын эске салат. Таза жээк, күн чатырлар, тапчан, спорттук жана балдар аянтчасы, жуунуучу жайлар жана эс алууга керектелген бардык шарттар каралган. Эс алуучулар бул мүмкүнчүлүктү кубануу менен пайдаланып жатышат. Быйыл келсек, биякка аябай сонун жазалып калыптыр. Интип келип отурсак эле мындай эмеге отурдук. Лежактар очень удобный. Лежактар сразу эле эчтеке деп эткен, келип эле отурат экенсиңер. Анан бул зонтторду аябай сонун жасаптыр. Учурбайт, темирден жасалган. Анан тапчандар бар экен. Бүт эми условияны аябай эле бир жылда эле ошой былтыр келгем, этого не было. Быйыл келсек, ушинтип биздин мэрия анан государство жакшы каралып атыптыр. Мы приехали сюда в отпуск с Германии. Мы раньше жили в Киргизии, вот как бы решили приехать в гости близким, родным. Германиядан келип эс алып жатам. Шаардын бул көл жээги көз жоосун алат. Түзүлгөн шарттар дүйнөлүк мыкты эс алуу жайларынан айырмасы жоктугу мени кубандырып жатат. Көл жээгиндеги пляждын курулушу Алтын Хаус курулуш компаниясы тарабынан сапаттуу ишке ашырылып, долбоордон баштап ар бир курулуш иши так аткарылган. Компания буга чейин Чолпон Ата жана Ысык көл областындагы башка көпчүлүк курулуштарды ийгиликтүү бүтүрүп, ишенимдүү өнөктөш катары таанылгандыктан көл жээгиндеги курулушту да жогорку деңгээлде жүргүзүп берүү сунушун алышкан. Этот проект был одобрен. Биз долбоор түзүлгөндөн соң Алтын Хаус компаниясынын дизайнерлери менен бирге пляжга заманбап жабдууларды орнотуп, аймакты туура бөлүштүрүүдөн баштадык. Пляждын болжол менен 2 гектар аянтын тазалап, жаңы курулуштарды куруп, келүүчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түздүк. Бул жерде кийинишүү бөлүктөр, 8 даараткана, анын ичинде майыптар үчүн да ылайыкташкан. Бардык шарттар келүүчүлөрдү ыңгайлуу кабыл алуу үчүн түзүлгөн. Долбоордун үстүндө жарым жыл эмгектендик. Жана биринчи жайкы эс алуу мезгили эле пляждын популярдуу экендигин көрсөттү. Аны чет элдиктер, эс алууга келгендер жакшы кабыл алышты. Айрыкча долбоорду колдогон Чолпон Ата мэриясына жана губернаторго чоң ыраазычылык. Бул долбоор келечекте бардык муниципалдык пляждар үчүн үлгү болот. Туризм тармагын өнүктүрүүдө көл жээктериндеги инфраструктуранын мааниси чоң. Бул жылы Чолпон Атада курулган Заманбап пляж шаардагы бардык шарттары каралган 3-чү пляж. Буга чейин Бостери айылында эки эл көп эс алган көл жээктери да толугу менен жаңыча курулган. Асель Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктар үчүн Чолпон Ата шаарынан.